Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай Старые Волки 20-парктын водительдери биригип отурган керебезибиз. Бул жерде азыр ар ким ар кандай иштейт. Бул жерде өзүңүздөр таанагандай сразу Насыр досум, Насыр Чемберс. Нени? Валейкум ассалам. Азыркы чогулушта кимдер отурат? Бардыгы 20да иштейби, иштебейби? Бирде бардыгы эле биздикилер, баягы мурунку эле эски водительдер отурат. 20 паркта иштегендер эле бардыгы. Бир экөөсү иштебейт, чыгып кеткен, кайра киребиз деп келип отушат. Биз баягындай эле иштеп жүрөбүз. Видео тарткандан бери дагы ошо боюнча иштеп жүрөсүз. Жо бир барып келдим. Кыргызстанга барып эс алып. Азыр 1000 рубльден топтоп. Ар жак. Шүгүр. Канча болуп калды? Зарплаталар саатына таза 500дөн. Таптазасы 100 миңден өйдө ар кандай иштегениңе жараша. Куба жылда кой союлуп Кудайымны жолго кан чыгарып Возрасты боюнча жок, возраст бизде жок. Эми кандай давление ден соолук кошот. Если давлениясы жакшы, давлениясы рабочий 150дөн ашпаган болсо кирсе болот. 150дөн ашкан болсо уже өзүнө кыйын, ошо албайт дагы да давление. Алып койгон учурда да жумуштан эртең менен күндө чыга албай, кечинде путевкасын жаба албай кыйналып өзүнө кыйынчылык жаратат. эң аз стаж канча мекчиси? 6 ай. Эң аз стаж. Д категория менен. А Б жардам бере аласызбы дагы? Неден? Жок, азыр айта албайм, бере албайм. Мага жардам бергиле. Айо, толуп кетти. Уже паркка жаман көрүнүп калдым мен, уже водительдерди алып келип. Бирок жардам беребиз, буйруса. Келгиле иштейм дегендер иншаллах. Орустун акчасын незин аямак элек. Биз ошо иштеп жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Жакшы бардыгы. Кандай жаңылыктар бар да? Бизде 20-паркта эми жаңылык деле жок го. Азыр автобустар бир аз эскирди. Эми күздө буйруса, күздө да отушу жылы жаңы автобустарды алып келебиз деп атат. Сабыр кылып иштеп атабыз эми эски автобус болсо да. Шүгүр бирок ошончо эле. Эски дегенде жылы канча? 2018-жылкы автобустар эми бирок эскирди да уже. Күнүнө 300-400 километрден автобус почти 5 жыл болду. 5 жылдан бери өчпөйт автобустар, билесиңер. Бири Автобустар келген эми ар кайсы линияда ар кандай да. Ар кайсы линияларга бөлүп берген иштеп атышат. Бир маршрутта бүт эле жаңы автобус. Кече жаңы келгендиңби? Ал жакта иштегендер ошо жаңы автобустарды айдап атышат. Бирок кийин жаңы автобустар келсе алар албайт да, ал автобустар бизге берет. Алар уже отуруп уже иштеп атышат өздөрү. Биз эски автобустабыз. 130 жүрөмүн, эгер жылкы бир ретинде өзүм жүрсөм. Так жакшы барды. Жерде отургандар бүт Тенарик деген ингиски. биздин эле мурда эле түшүргөн биздин өзүбүздүн компания көптөн бери ошол элек болчукчу, бүгүн чогулуп Тенарик. отуралы деп келдик. Канча убакытта бир чогулдуңуздар? Мисалга YouTube'дан көрсө бардыгы эле жеп ичип эле отуруп 15 күндө. Мен билгенимде уже 1 жыл болуп кетти окшойт го дейм. Көрдүңүздөр, 1 жылда бир чогулуп. Мен эле почти 7-8 ай жок болуп кеттим. 1 жыл болуп калды чогула эле күзгөчү. Слабый сличо тамасы. Эми жакшы бардыгы. Аллах таалам берип атат, ичип атабыз, жеп атабыз. Эч кимдин акчасын урдаган жокпуз, эч кимди алдаган жокпуз. Чыста маңдай тер менен тапкан акчага өзүбүздүн ден соолуктан аязаганда иштебей эле койгонубуз жакшы го дейм. Главное ден соолукту караш керек.
Эми эл айтып атпа билесиң. Так жакшы бардыгы. Все, буйруса. Колдон келсе жардам беребиз бардыгына. Assalamu alaikum Kırgız elim. Biz ушул жерде Жети областын эли жигиттери, шопурлары баарыбыз чогуу ынтымакта ушинтип ай сайын чогулуп аш жеп турабыз. Колубуздан келсе кыйналган адамдарга жардам берип турабыз. Айдын 15-inde айлык тиет. Ошондо чогулуп иксан кылып турабыз. Ынтымагыбыз жакшы. Кыргыз элине кааларым ынтымак болсун. Ден соолуктары чың болсун. Шопурлардын иштеген иштерине ийгилик. Жолдору жашыл болсун. Бөөдө кырсыктан сырткары бололу. Жумуш боюнча да Жумуш Кудайга шүгүр жакшы эле. Алла буйруган акчаны алып атабыз. Иш жакшы эле болуп атат. Келиңиздер, иштеңиздер. Ошо 20-чы парк ачылганда ушу жигиттер менен чогуу ишке кирген элек. Ошо чогуу иштедик, Аллага шүгүр. Ошо жигиттерге айтарым эми дайыма ошо ынтымагыбыз үзүлбөсүн. Дайыма ынтымакта болуп жүрө берели. Ошо чогуу иштеген балдардан мына кээ биркилери Европада фур айдап жүрүшөбү. Тынчтык деген үкөбүз Бишкекте автобус айдап жүрөт. Эми бардыгыбыз ушу Кыргызстандын Жети областынан ар жагынан чогулган жигиттер булар. Каерде болсок дагы бири-бирибизге саламыбыз түз болуп, жакшы урматсыйда жүрө берели ынтымакта. Ынтымагыбыз үзүлбөсүн. Эмне дейбиз, арабызда ушу коллегалар ичкimiz кемибейли, кошулса кошулайлы, бирдиктүү болуп жүрө берели. Баарыңарга Кудайым ак жол берсин. Ушу тапкан ташканыңар жакшылыктарга насип этип, жакшылыктарга буйрсун. Ушу бөөдө кырсыктардан Кудайым өзү сактасын, дайыма ролдо жүрөбүз. Ушу Кудайым баарыңарга ак жол берсин, иштерге ийгилик. Амин. Кудайым ушу жеген ишиңерге барака сайыз берсин. Ушу ынтымагыбыз үзүлбөй дайыма жолубуз ачык болсун, светофор жашыл болсун дегендей. Дайыма ушу жолдо жүрөбүз, ролдо жүрөбүз, эми биздин ишибиз ушул экен. Ушу менен болачакка багып атабыз. Кудайым баарыңарга ак жол берсин. Эч кимде ооруз кыркоолордон Кудайым өзү алыс кылып, дайыма ушу жакшылыкта жолугуп жүрө берели. Бардыгыбызга тынччылык берсин Кудайым. Амин. аманчылык тынчтык болсун да бизге. Жакшы өмүрдө жолугуп жүрө берели. Баягыда. Окуyorum. Kim okudu? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağzûbi aleyhim veleddâlin. Bismillah. والآسر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتبسوا بالحق وتبسوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Orada Allah. Amin. Şunu okulan Kur'an'ı sorun. Atalı olarımızdan bayan. Ayını tedalarımızdan bayan. Şu yerde kol tutup duran. Bütün olan Müslümanlar. Bütün marhumların arvahına başladı. Şehirlerin katarına bu dünyadan ötken mu'min Müslümanların arvahlarına başladı. Kulayın cayların cennette amımızdan. İşte olsun bile bilmiyor olan dünyanın Müslümanlarımızı geçirsin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. Жақсы отырдық, а? Aman bol. Сағыныш қалды.